Рахмат, урматтуу төрага. Урматтуу комиссиянын жетекчиси. Мен биринчи суроом Акылбек Үсөнбекович сизге. Бизде жаңы конституция кабыл алынды да. Бизде өкмөт деген ат барбы, жокпу азыр? Термин. Жокко, бирок мен эгерде адашып айтып алсам, анда кечирим сурайм. Кабинет министров деген. Жо биз азыр токтомго добуш берип калсак, бу жерде бүт өкмөт деп турат да. Оңдойлу азыр. Жо муну оңдош керек. Рахмат, оңдойлу. Сөзсүз түрдө. Анан экинчиси, сиз айттыңыз, өкмөт жооп берет деп, бирок кабинет министров жооп берет да, министрлер кабинети. Туурабы? Туура. Аткаруу бийлигинин башында президент турат, президент жооп берет дедиңиз. Туурабы? Мен оюм боюнча ошондой, билбейм, анан кандай бөлөк боюнча. Аткаруу бийлигинин башында болгондон кийин бардык милдетти, жоопкерчиликти өзүм алам деп атат. Биз колубуздан келсе, ошо аракет кылып жардам берейли деп атабыз. Бирок глава кабинета министров жооп бериш керек, эми ошо соттошот да. Өкөө чечет экен анда да. Мынакей бул жерде эми расмий тилде жазылыптыр, бирок тышкы башкаруу деп атабыз. Тышкы башкаруу бул юристтердин тилинде бул судебная разборка. Мына ошондо мен мындай түшүнүп калдым, биз Центера менен соттошобузбу да? Бүгүнкү күнү биздин келишим боюнча 2009-жылкы боюнча Центера, Кыргыз Голд компания, Кыргыз Алтын, анан өкмөт ушул соглашенияларга кол койгон да. Демек биз КГКнын 100% Центера учредитель болгондон кийин Центера менен арбитражный разбирательствого барышыбыз мүмкүн. Анткени мырза теңиз бөлтүргө айтпадыбы, биз Центера менен соттошуп, башка мамлекеттердеги алтын кен компанияларын өзүбүзгө алганга аракет кылабыз деп. Мен ушундай түшүндүм да. Биздин 26%-ыбыз бар да Центеранын өзүндө. Ошого айтып атат. Жанагы Оксиот Турцияда дагы 26%-ыбыз бар. Маут Миллинган Канадада дагы 26%-ыбыз бар. Ошо үлүштөрүбүзгө дагы дивиденд алып, биздин кызыкчылыктарды сактаганга аракет кылабыз деп атат. Менин кийинки суроом. Эми акционерлердин арасында есть другие акционеры, туурабы? 30%ке жакын. Ошолордо дүйнөлүк банктар да бар да, европалык банктар. Аттарын айта аласызбы ошол акционерлердин? Жок, дүйнөлүк банктар жок экен, бирок биринчи азыр 20 акционерди 1%дан өйдөсүн азыр айта алабыз. Айтсаңыз ошолорду. Уруксат этсеңиздер айтып коеюн. Кыргыз Алтындын үлүшү 26,28, BlackRock деген компания 11,04%, Vanek Corporation деген 9,89%, BlackRock Investment Management деген 6,8%, бул Канаданын компаниясы, Raffler LLP деген 5%, Dimensional Fund Advisor деген 3,59%, Vanguard Group Inc. деген компанияныкы 1,97%, BlackRock Financial Management дегенки 1,75% экен, Baker Steel Capital Management дегенки 1,21% экен, Banker Jason J. Axios 1,06% экен, Copemic Global Investor 1,04% экен, Capital Research дегенки 0,99%, Connor Clark деген компанияныкы 0,98%. Анда ЭБР эмнеге чычалап атат анда? Мактоек Юсупович, Европейский банк реконструкции и развития кредит берген экен да. Эгерде жанагында экологияга бузулса, алардын стандарттары ага жол бербеш керек экен. Жана башында Динара Асенина көрсөтүп калды, ошол жерден банктардын баары кредит бергенде сразу токтотот экен. Эгерде ошондой экологиянын баарын бузулуп атсачы. Анан ошонун баарын билип туруп, жана Амек деген компаниянын заключениясын көрүп, депутаттык комиссиялардын заключенияларын баарын көрүп, бирок болбой эле кредит бере берген үчүн алардын дагы жоопкерчилиги карап калышы толук мүмкүн деп ошого чычалып атышат. Биз дайыма сурап келебиз, Кыргызстандын кайсы гражданини акциясы бар?
Тилекке каршы 3 айдан бери муну тактай албай койдум. Бирок член совета директорлорго голосующий эмес, мындай акцияларды опцион катары теңин акчалай зарплатасын, теңин акция менен берет экен да. Мен ошону көрүп атам да. Значит, Теңиз Бөлтүрүктүн акциясы бар экен да. Билбейм, азыр тактасак болот. Барбы акциясы? Бар акциялар ооба. Бар экен да акциясы. Вот, ошондуктан мен айтып атканым да. Мен мырза Теңиз Бөлтүрүктөн сурайын деп атам, 20-жылы канча убакыт иштедиңиз? Директорлор кеңешинин мүчөсү болуп. 29 gün. 29 күн. 29 күндө $15.000 алыптырсыз. Az эмес да булчу. Баягы бирөөнүн чөнтөгүн акчаны санаганда Кыргызстанда жакшы көрөт экен. Жок, сиз мага тийишпеңиз. Мен жөн эле суроо берип атам да. Мен сизге жөн эле ошол жооп берейин деп атам. 60% Канадада биз налог төлөйбүз. Менде Канадада налогторум эң чоң ставка менен кетет. 47% подоходный налог, 13% VAT такс деп коет, НДС. Дүкөндө бүт алгандардын баарынын 13% отдельно өзүнчө кошулат. Ошо 60% алат ушул акчадан. А булар болсо центрдан сразу эле алып коюшат. 10 секунд. Ну, bir жыл иштесеңиз алмак экенсиз да $100.000, туурабы? Андан аз болот. 60% эметсеңиз математиканы 60% алып койсоңуз. Мейли 60.000 деле көп да. Канадада көп эмес, аз эле. Водитель грузовика зарабатывает $120 000. Это я не выбираю. Вы посмотрите, сколько зарабатывают другие члены совета директоров. Карасаңыз азыр маалыматтар бар. $400.000 алгандар бар. В совете директоров из 8 тех. Bir жылда. Конечно, это публичная информация, посмотрите. Сиз 25 күндө. Мен ошону айтып атам да. Ошондуктан мунун баарын тең мындай кылыш керек го. Сиз эмегерди иштеп кала турган болсоңуз, мен наоборот таза иштеңиз деп айтайын деп атам. Акцияңызды кандай кыласыз, мен аны билбейт экенмин да. Акциялар да баардыгы сатылат. Азыр баягы эмеге бартпайбыз сотко. Сейчас акции упадут у всех. Потом, может быть, заморозят. Если мы с Центр Голд не договоримся, тогда вот что у нас заморозится? Все счета и до судебного разбирательства. И все акционеры будут ждать. Все торги останавливаются по Центр Голд. Рахмат.